Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз Түз эфирдеги Асылжан программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн өспүрүм кыздарды зордук зомбулуктан ким коргойт деген теманы алкагында маектешели деп турабыз. Студияда мейманда Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиева жана Акыйкатчы институтунун балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн эксперти Улара Касымбекова. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу Түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келдиңиздер. Алгач ошо акыркы учурда Сокулуктагы 13 жаштагы кыздын зордук зомбулукка туш болгон окуясы коомчулукта талкууланып, жана бул биринчи жолу эмес экени да белгилүү. Учурда бул иш кандай болуп атат, кайсы процесстерин кандай абалда экенин айтып берсеңиз. Алгач 19 мартта кыздын ата-энеси келген, жана жандагы тууган менен коштоп үчөө. Эң башта эле милиция өздөрүнүн милдеттерин так аткарбай бизге эч кандай маалымат бербей атат. Биз 12 февралда өзүбүздүн арызыбызды калтырганбыз. Бул иш боюнча эмне жүрүп атат, эмне болуп кетти, бизге мына 1,5 айдан бери эчтеке айтылган жок. Ошол боюнча бизде бир күмөн саноо болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө ошо бул ишке тиешеси бар бир нече балдардын бирөөсү Россияга качып кетти деген бизде ушундай угулду деди. Андан тышкары балдар келип эле кетип атат деди. Тиги суракка нормальный мындай как положено эч кандай эч ким камакка алынбай эле дейт. Анан биз билбеген маалыматтарды алар биринчи билип атат дейт. Анткени алар ошо айылдын тургундары экен дейт. Биз болсо бул айылга болгону 1,5 жыл мурун көчүп келгенбиз дейт. Бизге эч нерсе айтылбайт дейт. Ал эми тиги өздөрүнүн айылдаштары катары эсептеп атабы деп алар бизден көбүрөөк маалымат билип атат дейт. Анан утур эле баягы кызыбызды эшикте турсак деле кызыбызды жүрү сүйлөшүп келели деп эле улам эле тартып кетип баягы анын көрсөтмөлөрүн башка нукка бурууга бир аракеттерди көрүп атышат деди. Андан тышкары бизге ошо айылдаштар тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп атат. Үйүбүзгө чейин келип бирөөсү жанагынтип сөгүп кетсе дейт, экинчиси дарабазыбызды тээп кетет дейт. Машиналар үзгүлтүксүз эле токтоп, кайра үзгүлтүксүз эле кетип атат дейт. Өмүрүбүзгө жана балдарыбызга коркунуч пайда болгондугунан биз балдарыбызды мектепке да жөнөтпөй калдык дейт. Бул кыздан башка дагы бир нече баласы бар экен. Аларды мектепке жөнөтө албай дейт. Күйөөм болсо жумушун тыштады дейт. Ошо бизди кайтарып эле дейт. Алмак салмак бир жерге чыксак балдарды коштоп жүрүп атабыз дейт. Ошондой көйгөй менен кайрылышты. Бизге жардам бериле деп. Айлабызды таппай калдык. Азыр эмне кыларыбызды билбейбиз деп. Анан укуктук сабаттуулугу жагынан дагы бир аз мындай процедураларды, жолжоболорду жакшы билбейбиз деди. Кимге кайрылыш керек, эмне кылыш керек. Ошондуктан жанагы тууганы жанында коштоп жүрүптүр. Ал ошо окуянын чоо жайын ошол айтып берди негизинен. Анан албетте эң башта биз мандаттын өзүбүздүн институтубуздун мандатын бир аз түшүндүрүп кетсем да, биздин Акыйкатчы институту эч качан бир тарап ак, бир тарап кара деп айта албайбыз дагы. Биздин мандатыбызга кирбейт дагы бул. Биздин эң башта эмне себептен биз мындай кабыл алууду өткөрүп басма сөзүнө жарыяладык. Анткени биздин мандатыбызга ылайык биз ошо мамлекеттик органдар кайсы жерде иштебей атса, ошол өздөрүнүн милдеттерин толук кандуу аткарыш үчүн биз ошолорду айтып чыгыш керекпиз. Биздин бир гана жолубуз ошондой айтып чыгып, кат жөнөтүп, ошондой нерселер менен мындай жолго салууда. Андыктан дароо эле ошо эртеси омбудсмен өзү жеке кабыл алууда дагы бир сыйра кабыл алды. Ал учурда улуу кызы да келди. Анткени улуу кызы магазинде иштечү экен ошол учурда. Анан жана коркутуп үркүтүүлөр болгондо магазинге чейин келип ошо улуу кызын коркутушуп, сени да ушундай кылып кетебиз, анан силерди жашатпайбыз биякта деп кызым жумушту тыштап дейт, үйдө отуруп калды дейт. Азыр баарыбыздын бирөөсү да иштебей, баарыбыз тең үйдө отуруп ошо балдарды корголоп отурабыз деди. Бизде жашоо жок деп.
Андан тышкары мына биздин кызыбыз жеринен таанышып келген. Ошо жеринен таанышып келген адам катары негизи эле бул кыздын жашы жете элек экенине карабай азыр ар кандай кайра күнөөлөөлөр болуп жатат. Кандай абал, кандай экен? Негизи биз Сокулук районуна барып келдик. Сокулук районуна барсак, ошол райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө амалдары жүрүп атыптыр. Азырынча биз аларга эч кандай комментарий бере албайбыз. Суракка келип атыптыр. Бизге маалым болгондой 2 жашы жеткен ошол айыпталуучу балдарды камакка алышыптыр 1 ай мөөнөткө. Ошондой эле бирөө азыр эл аралык розыскка берилиптир. Алталып элек издөөгө. Ошондой эле азыркы учурда социалдык кызматкер жактан жана толук кандуу иш жүргүзүлгөн эмес да. Ошол кызды мектеп тараптан деле алар кыраган эмес. Өз убагындачы ушул оор абалга алып келгендигине байланыштуу азыркы убакытка чейин ошол өз маалында балким реакция кылып жумуштарын аткарса, балким башкача болмоктур да. Бирок андай болгон жок. Кыз азыр сезим кризистик борборунда негизи ооруканага жатып чыкты. Өзүнүн жанын кыйганга канча бир аракеттер болуптур. Жашы жете электиги бул канчалык ишти мындан аркысы кандай болуп өнүгөт негизи? Эми булар айтып атпайбы, пресс-конференция беришпеди. Ошол пресс-конференцияда алар айтып атышат. Кыз бүгүнкү күндө 15 жашта, ал булар баягы жалган айтышты деп. Ошол учурда окуя башталган учурда кыз 13 жашта болчу. Муну эч ким эчтеке мындай четке кага албайт дагы, башкача бурмалап да айта албайт. 13 жашта болчу. Апрель 2023 да. 2023 апрелде 13 болчу. Анан окуя болгон учурдагы жаш кылмыш жаза кодекси тарабынан окуя болгон учурдагы жашка карата болот. Кылмыш аракеттери ошого жараша баа берилет. Андан тышкары мындан аркы жүрүшү тергөө амалдарын күтөбүз. Бирок бүгүнкү күндө баягы ачык маалыматтарга таянып биз айтып атабыз. Мына 2 бала кармалыптыр. 157 берене аларга айып коюлуп атат. Бул болсо жашы 16-га жете элек балдар менен жыныстык катнашууга кирүү. Ал өзүнүн эркине жараша болобу, эрксиз болобу, 157 боюнча ошо азыр бүгүнкү күндө квалификацияланып атыптыр. Ошо 157 менен негизинен кылмыш жазасы 5 жылдан 8 жашка чейин болуш керек эле. Жазсам керек эле. Негизи аларда жашы жеткендер эгер күнөөлүү деп табылып, бул далилденген 8 жаштан 10 жашка чейин, 10 жылга чейин берилет экен, эгер санкциясы. Эгер жанагындай дагы бир нече аякта да аракеттер көрүлүп атат. Эми Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы кат жөнөттү жакын арада башкы прокурорго. Анткени кыз мындан мурун жоголуп кетип атпайбы 2 жумага. Ошол 2 жума жоголгондо ата-энеси айтты, телефону жок дейт, сатып иштер дейт. Андан тышкары эркине каршы ошол жакта кармалып жүргөн экен дейт. Ошол гостиницада, каякта кармалса дагы, бул болсо башка беренелер боюнча дагы квалификацияланат. Ошондуктан аларды кошкондо дагы балким дагы башка иш башка нуккада жылат да. Негизи тергөөнүн жүрүшүндө эгер булар далилденсе, жашы жеткен арасында 2-3 күнөөлүүлөр өзүнүн жазасын алат, жашы жетпеген балдар менен кандай аракеттер жүрүш керек? Кылмыш жаза кодекси 14 жаштан баштап жоопкерчиликке тартылат. Негизи кылмыш жаза кодекси боюнча. Ошондуктан бул беренелер боюнча дагы 14 жаштан баштап тартылууга тийиш балдар. Ал эми аларга карата жанагындай пробация колдонулабы, колдонулбайбы, ал эми соттун чечимине ылайык болот. Анткени жашы жете элек, 16 жашка жете элек балдар болсо, аларга пробация колдоnuшу мүмкүн. Ушул берене боюнча. Эгер ушул берене менен кетсе андан ары.
Ал эми бойго жеткендерге пробация колдонулбайт бул берене боюнча эгер айыпталса. Негизи мындай бул сыяктуу иштер бизде биринчи жолу эмес, жашы жете элек кыздарга карата зордук зомбулуктар орун алып келгенин билебиз. Анан мындай жалпы алып караганда өлкөдө бул боюнча абал кандай? Өтө баягы плачевный деп коет го орусча. Ыйлагың келет да. Чын эгер мындай мен кегесте айтып калдым, ушул жумушка келгенден бери жүрөгүм оорулуп калдым деп. Ойлобойн десең, баягы жүрөккө жакын кабыл албайм десең, бар деле киши экенбиз, бар деле ойлонот экенсиң. Анткени силерде дагы балдар бар, кыздар бар дегендей, сиңдилер бар, ошондуктан мындай эме жактан өтө оор. Бирок зордук зомбулукка негизинен бул эми баягы бөлүнөт да категория боюнча: психологиялык, экономикалык, дагы жандай физикалык деп. Андан тышкары үй бүлөлүк зомбулук деп бөлүнөт өзүнчө, үй бүлөлүк эмес зомбулук болуп бөлүнөт. Эми бул окуя конкретно үй бүлөлүк зомбулук эмес. А бирок негизинен статистика боюнча зомбулукту негизинен көбүнчө ушу үй бүлөлүк өзүнүн менен чогуу жашаган билиш туугандар баягы көрүп жүргөн эле эмелер жасайт да. Жана ошону мындай ачыкка чыгарыш өтө кыйыныраак ошо үй бүлөлүк зомбулуктучу. Эми акыркы статистика боюнча 2023-жылы 13 миңден ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Алар боюнча жанагы укук коргоочу охранный ордер, коргоо ордерлери берилиш керек. Ошол күнү эле баягы зордук зомбулук болгон күнү эле дароо кайрылса, участковыйга кайрылабы, милицияга кайрылабы, алар 24 сааттын ичинде жана коргоо ордерин жазып берүүгө мажбур. Барып, ордунан көрүп, анан кийин жазып беришет. Анан ал ордерди дагы 30 күнгө чейин узартса болот. А дегенде биринчи 3 күнгө жазылып берет, андан кийин узартууга тийиш. Бирок биз алган акыркы статистика боюнча көбү ошо улантып кайра ошо коргоо ордерин узартууга өтө аз кайрылат дейт. Эң башта алышат дейт 3 күндүк ордерди. Ошомойдон анан кийин дальше улантууга бир 200-гө жакын эле киши келет экен да узартуугачы. Демек, же биздин ошо зордук зомбулукка кабылган жарандарыбыз муну узартуу жол жобосун билбейт, же узартууга мүмкүн экендигин билбейт, же болбосо ошол 3 күндүн ичинде эле жанагы тынчып үй бүлөлүк зомбулук өзүнүн кайрадан эме болбой калышы мүмкүн да мындан арычы. Анткени кегесте баягы камакка да алган учурлар бар, 10-15 суткага чейин камакка алса болот. Өзүнүн ошо милиция кызматкерлеринин айтымы боюнча биздин балдар бөлүмү мониторинг жүргүзгөн экен. Ошондо алар өздөрү айтыптыр, ошо коргоо ордери бергенге караганда аларды жанагынтип бир нече суткага ИВС-ка отурсуп койсо, убактылуу кармоочу жайга, ошол көбүрөөк таасир этет дейт. Анткени ошол жакта отуруп суткалап ойлонобу же чыккандан кийин башкача көз караш менен карап калат дейт да. Эгер ошондой болсо, анда баягы илгери вытрезвительдер бар эле го для ичкендер үчүн. Ошондой болсо, анда анда колдонсо болот, эффективдүү болсо. Бирок айрымдарга ал да таасир этпеши мүмкүн. Андайларга жандай соттолуп, же болбосо эметсе пробационный надзор бар. Негизи ошол зомбулук учурунда мына булар айтып берсе жакшы болмок. Пробационный надзордо сөз жанагы реабилитационный программадан өтүш керек да. Өзүнүн экинчи ошо зордук зомбулукка барбаш үчүн реабилитационный программа деп коет. Бул психолог менен чогуу иштеп, экинчи ошондой кылбагандай кылып бир программадан өтүш керек. Эзи мына бүгүн биздин учурдагы мисалы жашы жете электерди мажбурлап сексуалдык зордук зомбулукка алып барган учурлар боюнча кандай абал? Жалпы абал оор. Азыр бул актуалдуу көйгөйлөрдүн бири биздин социалдык коопсуздугубузга аябай тийиштүү. Ошондуктан бул деген бүт коомубузда ата энелерди деле эмес, өспүрүмдөрдүнчү өзүнүн жашы жете элек балдардыкын. Бул деген алар мектептен маалымат алыш керек, алар ошол ИДН кызматкерлеринен алыш керек, үй бүлөсүнөн ошол бир фундамент болуш керек да. Ошондой психикалык жактан да баланы камсыздоо керек да, үйдөн дагычы. Бирок мектептерде тажрыйба көрсөткөндөй психологдор жок.
балдар ал бир нече көйгөйлөр болсо алар кайга кайрылышат, эч кимге кайрылышпайт. Ошон үчүн өзүнүн улуу балдар кыздар менен сүйлөшүп, ошолордон достук табып, ошолор менен көчөгө чыгып, ошолор менен жана жаман иштерге барып атканы бул факт болуп калды да. Ошондуктан ошол балдардын 8 жашынан 14 жашына чейин ошол психикасы азыр туруктуу боло элек кезде аябай ата энеси жагынан көзөмөл болуш керек. Мектепке барганда мектептен көзөмөл болуш керек. Социалдык педагогдор, социалдык кызматкерлер ошонун ушул зордук зомбулук жана башка кылмыштардын алдын алуу үчүн булардан көзөмөлдү күчөйтүп, анан ошондой эле укуктук агартуу иштерди жүргүзүш керек да. Кичинекей балдарды ошол садиктерден эле баштап эле мектептерден аябай көбөйтүп, университетке чейин ошол 18 жашка чыга электе бул ар бир кызбы, бала болобу, ал баары бир ал бала. Ал деген мыйзам менен корголгон, мамлекет менен корголгондо биз ошого таянып, анан балдарга ошондой мамиле жасап үйрөтүшүбүз керек да. Бул деген биздин жоопкерчилик болуп калат да, коомчулуктунчу. Демек, мындай зордук зомбулуктун орун алып жатканына көзөмөлдүн, ушундай агартуу иштеринин жетишсиздиги эле себеп болуп жатабы, же да кандай факторлор бар? Бир нече фактор бар да биякта. Негизинен биз мынтип карап көрсөк, эгер өзүңүздөр байкасаңыз керек, ачык маалыматтардан алганда деле зордук зомбулукка кандай балдар кабылат? Негизинен баягы толук эмес үй бүлөдөн болгон, социалдык экономикалык абалы начар болгон, ата энеси миграцияда жүрүп, баягы чоң апа, чоң аталарынын колунда болгондор, ошондойлор көбүрөөк кабылат да. Ал эми беркиндей баягы ата энеси толук кандуу болгон семьялардан азыраак кезигет ошондой учурларчы. Андыктан ошол биздин министерство өнүктүрүү, социалдык өнүктүрүү министрлиги алдын ала чара катары жанагындай оор турмуштук абалга кабылган үй бүлөлөр деп өзүнчө бир реестр жүргүзөт негизинен. Миграцияда жүргөн үй бүлөлөрдү, ошондой балдар менен алдын ала иштейт. Бирок тилекке каршы биз бүгүнкү күндө ачык маалыматтардан бир гана факт болгондон кийин көрүп калып атабыз да. Акыркы айтат го орусча, мы боремся с последствиями деп. Факты болгондон кийин биз анын кесепеттерин менен күрөшүп атабыз да. Алдын алуу боюнча МВД деле баягы ИДН боюнча инспектор по делам несовершеннолетних деген бар. Участковыйлар менен, социалдык кызматкерлер менен иштөө аракеттерин кылып атышат. Өзүнчө бир мыйзам кабыл алынган президент тарабынан жакын ушул жылы колго алынып, бул кылмыш жоруктарын алдын алуу боюнча мыйзамы. Ошондой мыйзам кабыл алынган. Андан тышкары биздин депутатыбыз бар болчу, азыр бүгүндө деле Жамиля Исаева. Ошол тараптан бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, балдардын руханий, адеп, ахлак дүйнөсүн коргоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Билесиздер, өтө көп чоң талкуу жараткан. Бул жана видеолорду, TikTok ошондой нерселерди жана туура эмес контенттерге бөгөт коюу. Негизинен бүгүнкү күндө көрүп атасыз өзүңүз деле, бүт балдардын кичинекей кезинен баштап 5 жаштан, 3 жаштан баштап уже телефон колдонушат. Алар албетте өзүнүн жанагы бала психологиясы менен жамандыкты, жакшылыкты айырма кыла албайт да. Анан кайсы жерде кандай туура маалыматты алыш керек, бул ата энеси дагы контролдош керек. Анан ата энеси өзү миграцияда жүрсө, же болбосо көңүл бурушпаса, анда жандай эмелерге, ситуацияга келишет да, көп нерсе. Ошондой бир комплекстүү болуп атат да бул. Бир эле себеп биз ушунун айынан ушундай зордук зомбулук болот деп айта албайбыз. Бир нече факторлордон келип чыккан нерсе. Биз дагы бул мындай көрүп аткан фактылар өтө аз санда, статистиканы караганда дагы ачыкка чыкпай калган учурлар же бир башка жолдор менен өз ара чечишип алып, буну жөнгө салып аткан учурлар да көп деген учурлар бар. Негизи муну коомго алып чыгып же тиешелүү бир министрликтерге алардын кайрылбаганынын себеби эмнеде, эмне үчүн алар кайрылбайт? Жана сокулуктагы учурдагыдай болуп, балким үй бүлө кодолоого кабылбаш үчүн муну жашырып атышабы же? Биздин коомдо менталитетибиз бар да. Кыргыздар негизи эле Кыргызстанда мындай ушундай көйгөй болсо үй бүлөдө биз аябай уялабыз, айткыбыз келбейт, эл укпасын, эл билбесин дейбиз.
Ошондуктан мындай органдарга, акыйкатчыга кайрылгандар аз. Аябай мындай негизи эле ушундай учурларда акыйкатчыга кайрылганда бул деген башка органдардан эч кандай жыйынтык жок, эч кандай реакция жок болгондуктан аны акыйкатчыга келип акыйкат издейт да. Бирок негизи азыркы учурда коомчулукта өзгөрдү, уже ачык болуп коркпой калышты да, кээде айтып чыгып атышат. Бирок ошондой эле айтпагандар да аябай көп да. Бирок ошентип айтып чыгуунун зарылчылыгы негизи бар. Анткени бул деген системалуу түрдө биз деген мындай көйгөйлөр менен күрөшүбүз керек да, келечегибиз үчүн, биздин жаңы өсүп келе жаткан муундарыбыз үчүн, биз ушул зордук зомбулукту жеңишибиз үчүн коомдо биз ушул маселелерди алып чыгып сүйлөшүп, негизи баарыбыз агартуу иштерге катышыбыз керек да. Ушул ата-энелерге айтып жатпайбы, мисалы, эгер туш болсоңор, сөзсүз кайрылгыла, мисалы, сөзсүз эле акыйкатчыга эмес, балким өзүнүн участкалык иштерине сиз кандай деп айтат элеңиз? Буга кабылган учурда, мисалы, ошол үй бүлө өзү мындай стресстик абалда эмне кылаарын билбей турган учурда кантип, кимге кайрылыш керек, кандай жардамдарды алса болот? Бул учурда алардын укуктары, кандай укуктары бар? Эң биринчи эми баягы укуктук сабаттуулукту айтып атпайбызбы? Көбү билбейт да кандай өзүн ушундай абалда алып жүрүштү. Ошондуктан эң башта баягы зордук зомбулукка кабылган учурда эгер уруп сабоо жандай коштосо, сөзсүз түрдө алгач биринчи милицияга айтып, андан тышкары барып ошо денедеги издерди, уруп соккулардын баарын тең ошо издерин сөзсүз показания катары жантип фиксация кылып алыш керек. Бул дарыгерлер, любой жаныбардагы болгон дарыгерлик пунктка барабы, больницага барабы, ошол жака барып ошону побои снять деп коет го, ошолорду снять надо побои. Андан тышкары далилдерди, кийген кийимин эч качан баягы эми түшүнөбүз, жийиркенет дегенде жууп салышкан учурлар болгон, көптөгөн ыргытып салган учурлар болгон, өздөрү жабыркагандар. Аларды ни в коем случае ыргытпаш керек. Сөзсүз түрдө баарын тең ошомойдон мындай далил катары кийин булардын баары тең аларга керек болот. А то бизде баягы эметип салып, анан кийин соттук процессте жанагы иштер жабылып калган ошол кесепеттен да, далилденбей калат. Ошондуктан булардын баарын тең биринчи эске алып, андан тышкары дагы бир айтып кете турган, ошондо көбү баягы больницага уур токмок алынгандан кийин больницага жат десе, жок, менин үйдө 2 балам бар болчу, ошону караш керек эле деп жатпай коюшат. Жатпай койгондон кийин албетте булар айтат, баягы врач справка берет. Бул амбулаторный лечение чыгардылды деп. Амбулаторный лечение чыгарылганда бул негизинен жеңил ур сокко алынган кишилер чыгат да негизинен. Ал эми кылмыш жаза кодексинин беренелерине карасак, анда оор жаракат деп бул 7 күндөн 21 күнгө чейин эгер больницада жатса, бул оор жаракат болуп эсептелинет. 3 күндөн 7 күнгө чейин орточо болуп эсептелинет. Ошондуктан ушундайларга караш керек да. Жашы жете элек өспүрүмдөрдө мындай учур болсо, алар кандай кылыш керек? Мисалы, жана сокулуктагы учурда ата-энелердин берген маектеринде алар психолог алып баргандарын, дагы бир чыгарганга аракет кылган бир аракеттерин окуп калдым да. Негизи кандай кылса туура болмок? Негизи ата-энеси туура эле кайрылышты. Ата-энеси туура эле биринчи милицияга барышты, аяка арыз ташташты. Милиция ошол өз учурунда ыкчамдык менен реакция жасагандыктан ата-энеси мажбур болду башка органдарга арызданып кайрылуусуначы. Анткени алардын деле баласынын ошол келечеги укуктардын бузулушу тынчсыздандырат да. Ошондуктан туура эле кылышты. Психологду деле азыр психологдон жардам алып атат. Ошол сезим кризистик борбордон психологу дагы бар. Ошол жактан жардам алып атат.
негизи азыр ал жабырлануучу кызга коомдун мындай кепилдиги анан поддержка колдоосу керек да. Анткени ал кандайдыр болсо да ал бала, ал кичинекей бала, ал азыр өзүн билбейт, өзү андай кыла албайт. Тиги ата энелер башкалар ошол курбу кыздары ошондой пресс-конференция кылып ошондой басым жасаган. Бул деле аябай туура эмес да. Бул деген ал кыздын ордунда ар кандай башка кыз болушу да мүмкүн болчу да. Анткени биз түшүнүгүбүз менен ошого мамиле кылышыбыз керек. Анан колубуздан келген колдоону көрсөтүшүбүз керек. Бизде азыр Facebook колдонуучуларынан пикирлер келип атат, ошо айрымдарын окуп өтсөм. Учурда зордук зомбулуктун күчөшүнө эмне себепкер деп ойлойсуз дейт. Анан бул суроого биз үстүнө айтып кеттик эле. Анан кыздардын эрте турмуш курушу же өз укуктарын билбешиби? Негизинен башында өзүм айтат элем, ушул кыздардын окууга умтулуусу өтө маанилүү. Бул каяктан башталат? Бул үй бүлөдөн башталат эң башта. Эгер өзүнүн ата энеси китеп окуп, баягындай мындай коомчулуктагы иш-чаралар болот го, ошондойлорго кызыгып, кичине алып барып, мындай көз карашын, мировоззрениясын кеңейгендей кылып, кичине мындай балдарына туура багыт берсе, анда балдардын да мына окууга да умтулуусу жакшы болот да. Ал эми эртеден кечке жана телефон чукулап отурса, анан кийин баланы тарбиялабаса, анан бала негизи акыркы жылдары мындай карасак, жаш кыздар баары эле окууну бүтүп эле күйөө тийген максатты көздөп калышыптыр да. Биз каршы эмеспиз, мейли баягы чыга берсин, бирок ошондагы кийин ойлош керек да. Дайыма эле турмуш ушундай жүрө бербейт. Ар кандай болот дегендей. Ошондуктан экономикалык өздөрү кийин мындай туруктуу бир жашоо сүрүш үчүн экономикалык жактан кичине сабаттуулук болуш керек. Ар кайсы жерде мындай билими жогору болсо абдан жакшы. Ошондуктан эң башта укуктук сабаттуулук. Андан тышкары мектептерде мына биз айтып атабыз, социальный педагог бар, жок эле дегенде социальный педагог бар. Андан тышкары дагы бир психолог болуш керек негизи. Бирок бүгүнкү күндө баягы экономикалык абалыбыз биздин көп ылайыксыз болуп атат. Ар бир эле мектепте бүгүнкү күндө психолог жок. Мына Бишкектин ичиндеги мектептерде бар экен, бир нечелеринде. Ошондуктан эмне себептен психологдун болушу жакшы деп атабыз. Анткени балдардын жетишкен убактысы как раз ошо мектеп мезгилине келип калып атат. Андыктан көп убакытты ошо мектепте өткөрүшөт булар. Анан аякта сөзсүз жанагы өздөрүнүн жанында курбулары бар дегендей же аларга айтат, же болбосо психологко барып айтат. Эгер оор кырдал болсо. Почему-то биздин балдар мындай ата энесине келип айта албайт да, же уялабы, же тартынабы. Ошондуктан чоочун кишиге көбүрөөк ачылат да. Ошондуктан психологдор болсо, социальный педагогдор болсо, алар туура багыт көрсөтсө, жана анонимдүү ящиктер болчу эле го мурун мектептерде. Ошондой кылып коюшса, аякка балким мындай жазып билдиришсе абдан жакшы болмок да. Ушул эле жерден дагы бир өзгөчө маани берип айтып кетчү нерсе бар го деп ойлойм. Анткени бир эле кыздарды окуталы, кыздарды өзү көз карандысыз болсун дегенден дагы кайра аларга карата зордук зомбулук жасап аткан ошол эркектерге деле ушундай мамиле болуш керекпи? Ооба, эркектерди, кыздарды катуу кармасак, эркектерди андан да катуу үйрөтүп, андан да катуу кармап тарбиялаш керек. Алар үй бүлөсүнөн, ошол чоң досторунан, агаларынан, тайкелеринен, жээндеринен, башка туугандарынан, мугалимдеринен, агайларынан баардыгынан үйрөнүш керек да. Ошону муундан муунга берип, ошону мээлерине куюп, анан ошондой эле жана иштерин, ошол жоопкерчилигин түшүндүрүш керек да. 18 жашка чыга элекпи, бүттү кызга тийишсе болбойт, кармаса болбойт, колунан да кармаса болбойт, башка жагынан да кармаса болбойт деп айтыш керек да. Анткенде балдар ошонун жазасын тартпай, качып кетип, же дагы ой мага эчтеке болбойт дегендиктен
жана Достоевскийдин сөзү менен айтканда ошол кылмыш жасаган киши жазасын тартпаса ал деген кайрадан ошол кылмышты жасай берет. Жасаганда да анын оор кылмыштарга да өтүп кетиши мүмкүн да. Бир жолу жазасын тарткан жок, бүттү. Экинчи жолу да барып ошондой эле кылат да, боло берет экен деп. Ошон үчүн биз ошону көзөмөлдөп, ошону аябай катуу кармашыбыз, тартип болуш керек да. Коомдо да тартип болуш керек, үй бүлөдө да тартип болуш керек да. Ошондо балким биз оңолуп мындай учурлар азыраак болушу мүмкүн. Да, вот как раз олар айтып кетти. Кылмыш жаза кодексинен карасак, эгер 18 жашка чейин булардын баары тең бала болуп эсептелинет. Ошондуктан кылмыш жаза кодексинин 23, 24, 25 беренелеринде ошо балдарга деп атайын өзүнчө көптөгөн беренелер бар. Ошондуктан 18 жашка чейин бала болгондуктан анын психологиясы дагы турукташа элек. Мына мисалы үчүн ошол эле кыздын психиатр психиологиялык экспертизасын окуп көрдүк. Аякта ошо психиатр бериптир, өзүнүн жашынын төмөнкү чегинде деп. Ошондой аң сезими. Андыктан баягы кайсы жерде жакшы, кайсынысы жаман, ошонун кесепеттерин туура түшүнө алабы, түшүнө албайбы, ошолорго туура баа бере алабы, бере албайбы, ал бала болгондуктан ошолорду туура азыркы күндө туура кабыл албайт да. Ошондуктан ал бала болгон үчүн ошондой өзгөчө коргоого муктаж. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда ошо коомдогу аял затына карата зордук зомбулукту азайтыш үчүн ар бир адам эмнелерди жасабаш керек, кантип бул ушул чараларды көрсөк болот? Биз дайыма эле айтып жүрөбүз, бул чаралар дайыма комплекстүү болуш керек. Ар бир мамлекеттик орган өзүнчө иштей бербестен баарыбыз тең баягы чогуу иш алып барыш керекпиз. Ошол эле акыйкатчы биргеликте прокуратура менен, милиция органдары менен, ошол эле социалдык өнүктүрүү министрлиги, ошо милиция менен чогуу баары тең, мектеп кызматкерлери баары чогуу алып барыш керек. Бири-биринин бир окуя чыккандан кийин жаап жашырбайсыздан, наоборот, ошолорду чогуу ойлонушуп, бир чечүү жолдорун издеш керек да. Бизде болсо бир окуя болсо, аны кокуй бизди жоопкерчиликке тартат деп, аны жаап жашырууга аракет кылышат да көбүнчө. Биз ушуну көрүп атабыз. Анан баянтип алып чыкса эле, анан ким жаман, акыйкатчы жаман болуп атабыз да. Ошондуктан бүт комплекстүү бир иш-чараларга чогуу жасаш керек. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Ар бир адам негизи эле кандай кылыш керек? Биз негизи кайдыгер болбошубуз керек да. Мындай оор учурлар, окуялар, ал деген бир да адам андан камсыздандырылган эмес. Мындайча айткандачы, ошончо ар бир менен ошондой болушу мүмкүн. Биз деген ошолго биринчиден кайдыгер болбошубуз керек. Экинчиден жазага тарткандан, айткандан, уят болгондон биздин менталитетке жараша коркпошубуз керек. Анткени ошентип гана биз күрөшө алабыз. Ал кошуна үйдө болуп атабы, мектепте болуп атабы, күбө болуп калдыңарбы? Ошол жөнүндө укук коргоо органдарга айтып койгула. Балким силер ошол адамдын өмүрүн сактап каласыңар. Анткени адамдын өмүрү, адамдын жашоосунан андан өткөн эч кандай байлык жок да биздин жашообуздагы өмүрдө негизичи. Мамлекет үчүн деле аябай бул эң сапаттуу нерсеси бул деген ошол адамдар жашаган жаштары көбөйүп, ошого чейин өсүп, баарыбыз сактанышыбыз керек. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп биздин угармандарга маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Асыл Жан программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз өспүрүм кыздарды зордук зомбулуктан ким коргойт деген суроонун алкагында сүйлөштүк. Студияда мейманда Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиева жана Акыйкатчы институтунун балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн эксперти Улара Касымбекова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.